Медицинадагы революциялык көз караш. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздер менен адамзаттын ден соолукка, ооруга жана тагдырга болгон көз карашын түп тамырынан бери өзгөрткөн миллиондогон нускада тарап, дүйнөлүк бестселлерге айланган улуу эмгек жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул белгилүү дарыгер, психотерапевт жана гомеопат Валерий Синельниковдун «Өз ооруңду сүй» аттуу китеби. Ат эле кандай таң калыштуу, Өз ооруңду сүй. Биз өмүр бою оорудан качууга, аны жек көрүүгө, денебиз бир жерден сыздап чыкса, дароо аны химиялык дарылар менен уктатууга көнгөнбүз. Биз ооруну сырттан келген душман, кокустук же тагдырдын соккусу деп билебиз. Бирок Синельников дарыгерлик тажрыйбасында бир нерсени байкаган. Эгер адамдын ички дүйнөсү, ой жүгүртүүсү, адамдарга болгон мамилеси өзгөрбөсө, аны эң кымбат дарылар менен дагы дарыласаң да, оору баары бир кайтып келет. Же башка органга өтүп кетет. Эмне үчүн? Себеби оору сырттан келбейт. Оору биздин өзүбүздүн аң сезимибиздин астындагы терең катмар подсознанияда жатат. Ал муну бизди жазалоо үчүн эмес, бизге жардам берүү үчүн, бизди туура эмес багытта баратканыбызды билдирүү үчүн жасайт. Оору бул сиздин жаныңыздын дене аркылуу кыйкырган үнү. Бүгүнкү чыгарылышта биз бул китепти кадам-кадам менен талдап, денебиздин тилин түшүнүүгө үйрөнөбүз. Даяр болуңуз, бул сиздин жашооңуздагы эң маанилүү бурулуш, учур болушу мүмкүн. Биринчи бөлүм. Адамдын аң сезиминин модели. Биз кантип жаратабыз? Синельников биздин акылыбызды чоң бир океанга окшоштурат. Океандын үстүңкү биз көрүп турган толкундары бул биздин аң сезимибиз, логикабыз, күнүмдүк ойлор, пландарыбыз. Ал эми океандын түбү, чексиз тереңдиги бул биздин түпкү аң сезим, подсознаниябыз. Бул кудайлык күчтүн биздеги бөлүгү. Ал биздин денебиздеги баардык процесстерди, жүрөктүн согушун, миллиарддаган клеткалардын бөлүнүшүн, дем алууну биздин катышуубузсуз эле кемчиликсиз башкарат. Бирок эң кызыгы, подсознание биздин сырткы жашообузду да курат. Сиз жолуктурган адамдар, сиз кабылган кырдаалдар, сиздин каржылык абалыңыз жана ден соолугуңуз мунун баары подсознаниядагы программалардын натыйжасы. Позитивдүү ниет мыйзамы. Подсознание эч качан адамга жамандык каалабайт. Аны ар бир аракеттеринин артында, ал тургай эң оор оорунун артында да позитивдүү ниет, жакшы максат жатат. Мисалы, бир адам күнү-түнү дем алышсыз иштейт. Денеси чарчап, жардам сурайт. Бирок акылы акча табыш керек, иштеш керек деп уктатпайт. Ошондо подсознание адамды сактап калуу үчүн жалгыз жолду тандайт. Бутун сындырат же катуу шамал тийгизип, суук тийгизип төшөккө жаткырат. Адам ооруканада жатып, каап, жумуштарым калды, неге мындай кырсык келди деп ыйлайт. Бирок чындыгында подсознание аны ашыкча чарчоодон, балким жүрөгү токтоп калуудан сактап калды. Бул жердеги позитивдүү ниет адамга эс алуу берүү жана анын өмүрүн сактоо. Экинчи бөлүм. Ойдун күчү жана дүйнөнү кабыл алуу. Биздин ойлорубуз бул жөн гана баштагы үн эмес. Ой бул физикалык кубатка ээ болгон энергия. Сиз дүйнөгө кандай энергия жиберсеңиз, жашоо сизге ошону кайтарат. Синельников адамдарды эки чоң топко бөлөт. Биринчиси — тиран, түзүүчү модели. Мындай адамдар сырткы дүйнөнү күнөөлөшөт. Өкмөт күнөөлүү, жанымда жашаган адамдар күнөөлүү, аба ырайы начар, ошол үчүн мен ооруп жатам. Алар өздөрүн курмандык катары сезишет. Экинчиси — жашоонун ээси, хозяин модели. Бул деңгээлге жеткен адам өз жашоосундагы ар бир окуя үчүн жоопкерчиликти өзүнө алат. Эгер менин жашоомдо бул оору же бул көйгөй пайда болсо, демек муну менин ички ойлорум жаратты. Мен муну өзгөртө алам.
Эгерде сиз айыгууну кааласаңыз, биринчи кезекте курмандык ролунан чыгып, өз денеңизди жана тагдырыңыздын толук кожоюну болушуңуз керек. 3-бөлүм. Оорулардын энциклопедиясы. Психосоматиканын терең анализи. Эми келиңиздер, китептин эң негизги жана практикалык бөлүгүнө өтөлү. Синельников өзүнүн психотерапевтик тажрыйбасында кайсы оорунун артында кандай ички блок же терс эмоция турганын так аныктап чыккан. Ар бир оору бул подсознаниянын конкреттүү суроосу. Жүрөк оорулары: инфаркт, стенокардия, аритмия. Жүрөк бул сүйүүнүн, кубанычтын борбору. Ички себеби: өзүнө жана бул дүйнөгө болгон сүйүүнүн жетишсиздиги. Жүрөгү ооруган адамдар көбүнчө кубанычты ичине басып, жашоодон рахат алууну унутуп калышкан. Алар өздөрүнө өтө катаал мамиле жасашат. Өткөн чактагы таарынычтарды, мээримсиздикти жүрөгүнө жакын сакташат. Жүрөк инфаркты бул адамдын өзүнө сүйүү бербей, дайыма башкалар үчүн гана жашап, ичинен мени эч ким баалабайт деп кыйналганынын натыйжасы. Экинчи, рак жана шишик оорулары, онкология. Ички себеби: көптөгөн жылдар бою ичке сакталып, эскирип, ириңдеп кеткен катуу таарыныч, күнөөлүү сезим. Адам өткөн чакта болгон бир окуяны, мисалы чыккынчылыкты, ажырашууну же бирөөнүн катуу сөзүн кечире албай, ичинен ошол ойду кайра айлантып, өзүн өзү жей берет. Рак клеткалары бул адамдын өзүн өзү ичинен жок кылуу, самоуничтожение программасынын денедеги көрүнүшү. Үчүнчүсү, сөөк жана муун оорулары, артрит, артроз, ревматизм. Муундар биздин ийкемдүүлүгүбүздү, жашоодо алдыга кадам таштообузду билдирет. Ички себеби: өтө өжөрлүк же ийкемсиздик, бир нерсени кабыл алгысы келбөө. Мындай адамдар көбүнчө башкаларды катуу сындашат, меники гана туура деп туруп алышат. Артрит менен ооругандар өздөрүнө жана айланасындагыларга өтө талапты каты койгон, ичи ачууга толгон адамдар. Муундардын катып калышы ой жүгүртүүнүн катып калышынан кабар берет. 4. Тери оорулары: псориаз, экзема, аллергия, безетки. Тери бул биздин ички дүйнөбүз менен сырткы дүйнөнүн ортосундагы чек ара, калканыч. Ички себеби: ички дүйнөнүн кирдеши, жаман ойлор, жек көрүү же сырткы дүйнөдөн коркуу. Аллергия бул сиздин жашооңуздагы кайсы бир адамды же кырдаалды таптакыр кабыл алгыңыз келбегени, андан коркконуңуз. Теридеги ириңдүү безеткилер, прыщи. Бул ичтеги ачуулануунун, нааразычылыктын сыртка атып чыгышы. Сиз өзүңүздү же башкаларды кабыл албай, ичиңизден жинденип жатканыңызда териңиз сезгенип баштайт. 5. Аялдардын оорулары: миома, киста, тукумсуздук. Ички себеби: өзүнүн аялдык табиятын кабыл албоо, эркектерге болгон катуу таарыныч, жек көрүү же алардан коркуу. Эгер аял киши өнөктөшүнөн, жолдошунан катуу көңүлү калып, аны эркек катары сыйлабай, ичинен жек көрүп баштаса, анын маткасында энелик бездеринде шишиктер, миома, киста пайда болот. Тукумсуздук көбүнчө эне болуудан коркуу же балалык кездеги коркунучтар менен байланыштуу. 6. Кант диабети, сахарный диабет. Ички себеби: жашоодогу таттуулуктун жетишсиздиги. Кант диабети менен ооруган адамдар жашоо өтө оор, бозомтук, эч кандай кубаныч жок деп эсептешет. Алар баарынан нааразы болуп, өткөн чакты сагынып, кайгыга батышат. Дене жашоодон таттуулук таппагандан кийин кантты канда жасалма түрдө көбөйтүүгө мажбур болот. 4. Бөлүм. Бизди ооруткан терс программалар жана алардын куралы.
Синельников китебинде биз байкабай ичибизде багып жүргөн, бирок денебизди тирүүлөй жеген бир нече эмоционалдык ууларды атайт. Сындоо жана нааламай, критика и осуждение. Сиз башка бирөөнү сындап, аны жаман дегениңизде сиз ага терс энергия жибересиз. Бирок ааламдын мыйзамы боюнча ал энергия биринчи кезекте сиздин өзүңүздүн денеңизди талкалайт, уулайт. Сынчыл адамдардын көбүнчө боору жана өтө ооруйт. Өзүн күнөөлөө, чувство вины. Мен жаман энемин, мен баарын буздум деп өзүн өзү жеген адамдар подсознаниеге мени жазала деген буйрук берет. Бул программа адамдарды кырсыктарга, кокусунан жаракат алууга же айыкпас ооруларга алып келет. Көрө албастык, зависть. Башканын бактысына ичи күйүү, менде андай нерсе жок жана болбойт, мен алсызмын деген ишеним жаратат. Бул адамдын иммунитетин толугу менен нөлгө түшүрөт. 5-бөлүм. Айыгуунун сыйкырдуу кадамдары. Практикалык колдонмо. Эми эң маанилүү суроого келели. Мунун баарын түшүндүк. Бирок кантип айыгабыз? Дарысыз, операциясыз өзүбүздү кантип бутубузга тургузабыз? Валерий Синельников медитативдик техниканы сунуштайт. Биринчи кадам — жоопкерчиликти моюнга алуу. Көзүңүздү жумуп, терең дем алыңыз. Ооруп жаткан жериңизге колуңузду коюңуз. Өзүңүзгө айтыңыз: бул ооруну мага сырттан эч ким берген жок. Муну менин подсознанием мени коргоо үчүн жаратты. Мен өз ден соолугум үчүн жоопкерчиликти өзүмө алам. Экинчи кадам — оору менен диалог, сүйлөшүш керек. Тынч бөлмөгө отуруп, ички дүйнөңүзгө кайрылыңыз. Ооруну урушпаңыз, аны жек көрбөңүз. Ага досуңуздай кайрылыңыз. Менин кымбаттуу оорум, сенин мага келгениңдин маанилүү себеби бар экенин билем. Суранам, мага айтчы, сен мени эмнеден коргоп жатасың? Мен жашоомдо эмнени өзгөртүшүм керек, эмнени түшүнбөй жатам? Үчүнчү кадам — ички үндү угуу. Суроону бергенден кийин акылыңызды тындырып күтүңүз. Жооп дароо сөз түрүндө келбеши мүмкүн. Ал күтүүсүз эсиңизге түшкөн балалыктагы таарыныч, өткөн аптадагы уруш же бир адамдын элеси катары келиши мүмкүн. Ошол келген биринчи маалымат туура жооп болуп эсептелет. 4-кадам — позитивдүү ниетти канааттандыруунун жаңы жолун табуу. Мисалы, сиздин ашказаныңыз жумуштагы стресстен, жетекчинин катуу сөзүнөн улам ооруп жатканын түшүндүңүз. Ашказандын ниети — сизди ал жумуштан же ал адамдан коргоо. Эми подсознанияңызга жаңы шарт сунуштаңыз. Менин кымбаттуу подсознанием, түпкү аң сезимим. Мени коргооң келгенине рахмат. Бирок кел, жаңы жолду тандайлы. Мен мындан ары ал адамдын сөздөрүн жүрөгүмө жакын кабыл албайм. Өзүмдү коргойм. Сен менин ашказанымды оорутпай эле коргой аласыңбы? 5-кадам — чын жүрөктөн кечирүү жана бошотуу. Ичиңиздеги таарынычтардын тизмесин жазыңыз. Сизди ким капа кылды? Атаңызбы, апаңызбы, жолдошуңузбу, жакыныңызбы? Алардын ар бирин көз алдыңызга келтирип, мен сени мага берген сабагың үчүн кечирем жана бошотом. Жашооңдо бактылуу бол деп айтыңыз. Кечирүүмдүүлүк — бул эң күчтүү антибиотик. 6-кадам — ойлорду фильтрациялоо, тазалоо. Мындан ары ар бир сөзүңүзгө жана оюңузга маани бериңиз. Пайдасыз, уулуу ойлор келгенде аларды дароо жарык жана сүйүү ойлоруна алмаштырыңыз. Корутунду. Дене — бул жан дүйнөнүн күзгүсү. Кымбаттуу угуучуларым, Валерий Синельниковдун бул китеби бизге сыйкырдуу таякчаны карматат. Ал таякча биздин өзүбүздүн түпкү аң сезимибиз. Эсиңиздерде болсун, сиздин денеңиз эч качан жаңылышпайт.
Эгерде башыңыз ооруса, демек өзүңүздү сүйбөй жатасыз. Эгер белиңиз ооруса, келечектен коркуп жатасыз. Эгер көзүңүз начарласа, чындыкты көргүңүз келбей жатат. Денеңизди угуңуз, аны менен тил табышыңыз. Ар бир органдын суранышына кулак төшөңүз. Качан гана сиз ички дүйнөңүздү таарынычтан, жек көрүүдөн, коркунучтан тазалап, ордуна чексиз сүйүү менен ыраазычылыкты орнотконуңузда, сиздин денеңиз эч кандай дарысыз эле өзүн өзү калыбына келтирип, айыгып кетет. Муну унутпаңыз. Жашооңузду сүйүңүз, өзүңүздү сүйүңүз, атүгүл өз ооруңузду да сүйүңүз. Анткени ал сизди чыныгы бакытка багыттаган жол көрсөткүч. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки терең талдоолордо жолугушканга чейин.